Allah subhanahu wa ta'ala İslam dinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga jiberip bizge buyurganda dinlerin en akırkısı bolgon. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberladın en akırkısı bolgon. Peygamberimizden keyin başka peygamber yok. İslam dininden keyin elge tartulangan başka din yok. Akırkı bolgonuna baylanıştı Kuday Taalam en toluk din kıldı. Kemçildigi yok din kılıp berdi. Balkim kebir bizdin peygamberimizga çeyin, bizdin İslamga çeyinki koomdordo bolgon kemçilik hatalardı dal kelbey kalgan nerselerin tüzdöp İslam dinin bizge toluk kılıp bergen. Uşul İslam dini adam balasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkanday hayrul umuril vasat nerselerin en жақшысы orto болу дегендей hiç bir nersede aşa çapkanга dagы çakırbayt, çekке жетпей kalууга dagы çakırbayt. İslam dini orto din. Balanstуулукту сактаган din. Эки канатты элестете турган болсоңуздар, оң жака ийле турган болсо дагы болбой калат адам баласы, sol жака карап ийле турган болсо дагы болбойт. İslamda эки канат. Аша чапкан болбойт, жетпей калган дагы болбойт. İslam dini жакшылыкка чакырган din. Жакшы касиет, жакшы сыпат, жакшы мүнөз, жакшы пейилге чакырган, жамандыктардан кайтарган. Мана ошол жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруудагы буйруктарынын бири исрапкерчилик. Исрапкерчиликке тиешелүү болгон Кур'ан-ы Керимдеги аяттар болсун, жараткан Алла субханаху ва таала бизге берген шарияттагы көз карашы болсун, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтарууга тиешелүү болгон маселе. Allah subhanahu wa ta'ala uşul ısrapkerçilik jönündө Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde söz bolgon, kep bolgon. İsrap kılgandar bolsun, ısrapçılıktın özü bolsun. 23 yerde Kuday Taalam jek көргөнүн жакшы эмес экенин баяндап өткөн. İsrapkerçilik бул эмне? İsrapkerçilik бул чектен ашуу. Birinci түшүнүгү. Экинчи түшүнүгү туура эмес багытта жумшоо. Кайсыл түшүнүгү болбосун İslamda жек көрүлгөн, жараткан Алла субханаху ва таала жактырбаган касиет, жактырбаган сыпат, жактырбаган пейил. Алгачкы эле баарыбыз билген Ан'ам сүрөсүндөгү وَلَا تُسْرِفُوا İsraf kılbağıla اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Allah subhanahu wa ta'ala israf kılgandardı jek köret dedi. Allah subhanahu wa ta'ala israf kılıuçulardı jek köret dedi. Gafir süresinde aytat وَاَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ İsraf kılıuçular bular tozokun iyileri deydi. Anbiya süresinde Kuday Taalam aytat ve ahlaknal musrifin israf kılıuçulardı biz qorattık deydi. Gafir süresinde dağı Kuday Taalam aytat İnnallaha la yehdi men huve musrifun kezzab. Allah subhanahu wa taala çınında hidayet yolu kimge berbeyt? Jalgan süylөгөн israf kılıuçuga deydi. Başka bir ayatında dağı Kuday Taalam kezalike yudillullahu men huve musrifun murtab. Kuday Taalam moşentip adaştırat kimdi? İsraf kılıuçu, ekilenүүчү adamdı deydi. Ankeni israfka berilip ketken adam anın közü, anın akılı hakikattan, tuğra nerseden ayrılıp kalgan болады. Аны көрбөй турган болуп калат.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деген? Кулу ва тасаддaqu валбису. Жегиле, садақа кылгыла, кийингиле. Фи гайри исрафин вала махьялатин. Исрапчылыктан алыс болуп, жана мактануу, текеберчиликтен алыс болгула деген экен. Бизге чейинки коомдор жөнүндө да Кудай Таалам баян бергенде эмне дейт? Вала тубаззир табзира, исрап кылбагын. Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Исрап кылуучулар булар шайтандын бир туугандары деди. Ва кана шайтану ли раббихи кафура. Шайтан жараткан Кудай Таалама шерик кошкон же Кудай Тааламды тана албагандардан деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде дагы айтат. Инналлаха кариха лакум саласан. Аллах субханаху ва таала силерден 3 нерсени жакшы көрбөйт дейт, кылып кала турган болсоңор. Ал-кила вал-кал, ушак сөзүн жакшы көрбөйт дейт. Ва касратус суал, болор болбосто жардам сураган адамдарды жакшы көрбөйт дейт. Тилемчилик кылуу, жалынуу, суранууду Кудай Таалам жакшы көрбөйт дейт. Жана ошондой эле ва идаатул мали, жараткан Кудай Таалам берген байлыкты эсепсиз жок кылууну айтат. Allah subhanahu wa ta'ala Furqan сүрөсүндө имандууларды мүнөздөгөндө эмне дейт? Валлазина иза анфaqu, алар акча сарыптай турган болсо, лам юсрифу, исрапчылык кылышпайт, чегиден ашып сарыптап жибербейт. Ва лам яктуру, сараңчылык дагы кылбайт деди. Ва кана байна залика кавама, ошол экөөнүн ортосунда болгондор деди. Мана ушул исламдын жолу. Исрапкерчиликке дагы жол бербейт. Сараң болуп, акча чыгарбаганга дагы жол бербейт. Исра сүрөсүндө Кудай Таалам эмне деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам? Ва ла тажал ядака магhlulatan ila unuqika. Сен колуңду мойнуңа байлап албагын деди. Пышыктанбагын деди. Вала табсутха куллал басти, колуңду дагы аягына чейин ачып салбагын деди. Пышык дагы болбо чегиден ашып, исрапкерчилик дагы чегиден ашуу менен болбосун деди. Allah subhanahu wa ta'ala Araf сүрөсүндө Ya bani Adama Xudu zinetakum inda kulli masjidin. Ey adam balası, sizler mecitlerge bara turgan bolsoңор, керектүү болгон деңгээлде кооздуңарга көңүл бургула. Wa kulu washrabu, жегиле, ичкиле. Wala tusrifu, исрап кылбагыла. Innehu la yuhibbul musrifin. Чынында Кудай Таалам исрап кылуучуларды жек көрөт деди. Кул ман харрама зинаталлахи. Айткының ey Мухаммед, Аллах субханаху ва таала адал кылган нерселерди ким арам кылды эле дейт. Исрапкерчиликтен тыюу деген сөз, урматтуу жамаат, бул бола турган жакшы нерселерден тыюу эмес. Исрапкерчиликке жолобойлу деген сөздүн мааниси болушунча сараң бололу деген чакыруу дагы эмес. Кудай Таалам адал кылган нерселерден тыюу эмес, балким туура эмес жактарга, пайдасы жок нерселерге жумшалган нерседен тыюу болот. Анткени Кудай Таалам ошол эле учурда исрапчылыктан тыйып жаткан учурда валлазина якнизуна az-захаба вал-фиддата, кимде ким алтынды, күмүштү бекитип ала турган болсо, вала юнфикунаха фи сабилиллах, Алланын жолуна жумшабай турган болушса, фабашширхум би'азабин алим, аларга оор азап келерин кабар кылгын дейт.
Алымдарыбыз ушуга түшүндүрмө бергенде айтышат. Инна мужавазатал хадди фи кулли амрин ядурру би масалихид дунья вал ахира. Адам баласынын бул жашоого болсун, акыретине болсун тиешелүү маселелерде чегинен ашуунун өзү бир зыян, чегине жетпей калуунун өзү дагы бир зыян дешкен. Качан гана адамдын адеп ахлагы, кыялы, мүнөзү чегиден ашып кете турган болсо, рамкадан чыгып кете турган болсо, ал өзүнө жана жанындагыларга зыян алып келет. Бул жашоосунда дагы, кыяматта дагы. Жетпей калуу дагы өзү ошондой. Орто болуш керек. Баланс сакталыш керек. Ашкан дагы болбойт, жетпей калган дагы болбойт, урматтуу жамаат. Кудай Таалам жакшы көргөн деңгээлде. Ла дарара ва ла дирар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Сен зыян келтирбе, сага зыян келбесин деди. Ла дарара ва ла дирар. Сен ашып кетпе, сенин нерсеңе дагы ашып кетишпесин дегени. Исрапкерчилик, урматтуу жамаат, түрлөрү көп. Акыркы жылдарда дагы бизде байкалып жүрөт. Мына айрыкча тойлордо, кудай тамактарда, маркумдарга суук марекелерде аш өткөргөндө исрапчылыктан тыйылалы. Мизамдуу болгондо маселе эмес. Маселе жараткан Кудай Таалама жакпайт. Кудай Таалама жакпайт. Биз бул жашоодо эң эле корко турган, эң эле сыйлай турган жараткан Кудай Тааламдын сызыктары болуш керек. Ага ким амал кылды, кылбады башка маселе. Кээ бир учурларда балтабайда кылып жатпайбы, эмнеге мага айтасыңар? Тешабай кылып жатпайбы, маселе андай эмес, балтабай тешабайда эмес, молдо дагы эмес. Маселе өзүбүздө. Бизге туура маалымат жеттиби? Бизге ушул нерсе болбойт экени анык болдубу? Кыяматта өзүбүз жооп беребиз. Молдоке айткан сөзүнө амал кылбаса, мага окшоп. Кылбаган үчүн өзү күнөөкөр болот. Сөзүнө турбаган үчүн күнөөкөр болот. Жазасын алат. Башкаларга жакшы эмес үлгү болгон үчүн жазасын алат молдоке. Бирок ошону ээрчиген адам, мен ээрчидим эле, аны гана жазала дей албайт. Ээрчиген адамдын дагы өзү жазаланат. Балтабай кылды, мен дагы кылдым деп кутула албайбыз эртең күнү. Ар ким өзү үчүн жооп берет. Биз турабыз, молдоке турат. Сен айттыңбы, айттың. Амал кылдыңбы? Молдоке кылган жок. Амал кылбадың, жазаланасың дейт. Сени көрүп башкалар кылдыбы дейт. Кылды, жазаланасың дагы дейт. Ээрчиген адам, дагы тереңирээк түшүндүрүп кетейин. Ээрчиген адам ээрчигени үчүн жазаланат. Ээрчигени үчүн дагы жазаланат. Неге? Кудай Таалам бизге мүмкүнчүлүк берген туура менен кыраны ажыратканга. Кудай Таалам бизге мүмкүнчүлүк берди илим алганга. Кудай Таалам бизге мүмкүнчүлүк берди билбеген нерсени, талаш маселени тактап билүүгө. Анан элдин сөзүнөн уялып же болбосо көңүлгө жаккан нерсени ээрчип кете бергенибиз бул жакшы эмес. Муну үчүн дагы жооп берип калабыз. Марекелердеги мал союлуп жаткандыгы дагы жакшы нерсе эмес, урматтуу жамаат.
элдикин жеген биз дагы элге союп беришибиз керек деген түшүнүктүн өзү туура эмес. Toylordогу исрапкерчилик туура эмес, жакшы эмес. Ким гана кылбасын жакшы эмес, урматтуу жамаат. Жакшы эмес, элдин баары кылса дагы жакшы эмес. Жакшы эмес, кээ бир адамдар жол табып берсе дагы жакшы эмес. Өзүбүздү алдабайлы. Кудай астында ак, айкын, арам айкын. Исрапкерчилик жакпайбы Кудай Таалама? Жакпайт. Адам баласы төрт нерседен суралат кыяматка, кабырга түшкөндө. Ошол төртөөнүн экөөсү тапкан акчасына байланыштуу. Кайдан тапты? Мин айна иктасабаху, кайда жумшады, ва фима анфакаху. Адалдан табыш керек. Кудай Таалам разы боло турган жол менен табыш керек. Кудай Таалам береке бере турган деңгээлде табыш керек. Кудай Таалам разы боло тургандай гана жумшалыш керек. Эркин жок бизде. Каалагандай жумшаганга. Жараткан разы боло турган деңгээлде гана жумшашыбыз керек. Анда дагы ниетти түз кылып туруп, анткени адам баласынын жүрөгүнө эки ниет бирге жүрбөйт. Эл мени мактасын деген менен жараткан разы болсун деген ниет экөө бирге жүрбөйт. Же жараткан разы болот, же эл разы болот. Экөө бирге болбой калат. Ниетти түздөш керек, жараткан разы боло тургандай жумшаш керек. Демек, жараткан разы боло тургандай жумшалыш үчүн исрапкерчиликке жол бербешибиз керек болуп калат, урматтуу жамаат. Кудай Таала мына ушул исрап кылуучуларды акылы кемдер, акылы кем адамдарга теңеген жери бар. Ne deyt? Nisa surasında وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. As-safih degen akıllı kim bul? Nafsısını kontrolday albay, akılını bir жерге koya albay, akçanı esepsiz жок кыла турган адамды айтат. Ошондойлорго акчаңарды берип койбогула дейт. Кудай Таалам албетте баарыбызга тең рызкы берген эмес. Тең рызкы бере турган болсо, бул жашоого биздин келишибиздин мазмуну жоголуп кетет. Жашоо сыноо үчүн болуп жатат. Түрдүү себептер менен, түрдүү тагдыр менен Кудай Таалам бизди жаратты. 5 колубуз бирдей эмес, бир үй бүлөдөгү 5 адамдын тагдыры бирдей эмес. Ким бактылуу жашайт, ким бактысыз жашайт алдын ала жазылганы менен биздин ал нерседен кабарыбыз жок, биз аракет кылышыбыз керек. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Адам баласы менен жиндарды Кудай Таалам айтып жатат, мени тааныш үчүн, мага ибадат кылыш үчүн, кулчулук кылыш үчүн жараттым дейт. Канчалык деңгээлде кылабыз ошону биз? Канчалык деңгээлде тыйган нерсесин тыйлабыз, кыл деген нерсесин кылабыз? Канчалык деңгээлде биз шариаттын буйруктарын акылыбызга салабыз? Жакканын мол нерсе сонун экен, ушул сүннөт экен же ушул важип экен, ушуну кылалы дейбиз. Кайсы нерсе жүрөгүбүзгө жакпай калса, ал нерседен баш тартабыз. Жол издейбиз аны аткарбаганга. Исрап кылуу, акчаны туура эмес жумшоо, бул исламда өтө жек көрүлгөн маселе. Ан малихи мин айна иктасабаху. Акчасын каяктан тапты? Ва ан малихи фима анфакаху. Акчасын кайда жумшады? Маркум адамдарга мүмкүнчүлүгү болсо жок дей албайсың. Бирок мүмкүнчүлүгү жок боло турган адамдар дагы элден карыз алып, мен уяламын, намыстанамын деп өздөрүн кыйнап айрыкча мал сойгондору бул өтө жакшы нерсе эмес. Аны кандай адамдар жейт?
Anın özü bir özünçe bir mesele. Takva adamlar jeybi, darat algan adamlar jeybi, duası kabul boluvçular jeybi, al özünçe bir mesele. Kançalık dengelde paydası marhumga tiyet, al öte bir kıyım mesele. Andan körü mümkünçülükö jaraşa ошол маркум атабызга, маркум энебизге, чоң атабызга, жакыныбызга, тууганыбызга, таанышыбызга, досубузга пайдасы тие турган, Кудай Таалам ыраазы боло турган жолдор деле толтура. Ошолорду сурайлы, ошолорду издейли, ошого жараша жакшы амал кылалы. Балдар, тынч отурабыз, тынч отурабыз. Ошондой эле дарат алгандагы маселе, урматтуу жамаат, дарат алганда дагы биздин мечитибиздин деле көп байкалат. Сууду өтө көп чыгарып жибергендер. Дарат алып бүткөндөн кийин өчүрбөй кетип калгандар көп болот, урматтуу жамаат. Мундагы биз эскертишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бирде Абдуллах ибн Амр риваят кылганда хадисте, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жолдо бара жатып, Азрети Саад ибн Аби Ваккас бейиш менен сүйүнчүлөгөн 10 сахабанын бири дарат алып жатканын көрөт. Сууду колдонгонун көрөт дагы, ey Саад, бул кандай ысырапчылык дейт. Саад таң калат. Ey Алланын элчиси, я Расулаллах, дарат алганда дагы суу иштеткенде ысырапчылык болобу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, суу агып жаткан жерде, арык дарыянын жээгинде дагы дарат алып жаткан болсоң, ысырапкерчилик менен дарат албагын деди. Muhtаждыгыңдан ашык суу иштетпегин деди. Он жыл, 20 жыл, 30 жыл мурунку биздин суу кенендик мүмкүнчүлүктөр барган сайын байкап жатасыздар, азайып бара жатат. Кийинки 20 жылда кандай болуп калат билбейм. 30 жылда кандай болуп калат билбейм. Бирок кыяматтын белгилеринен акыркы заманда адамдар суу талашып урушат. Бул бар нерсе. Канчалык суубуз көп, Кудай Таалам бизден кийинки муундарга жеткирүү насип кылган болсун. Бирок биз мусулман катары, ушул жерде жашаган эл катары сууду исрап кылбашыбыз керек. Негизи эле сууду гана эмес, кандай гана нерсе болбосун. Акчаңыз көп төлөп кое турган болсоңуз деле исрап кылбаш керек. Исрап кылбасын деп кедейлерге айтылган нерсе эмес. Исрап кылбасын деп мүмкүнчүлүгү чектелгендерге айтылган нерсе эмес, тегиз айтылган. Акчаң жетсин, жетпесин, мүмкүнчүлүгүң болсун, болбосун. Маселени чече аласың, чече албайсың да кеп эмес. Кеп исрап кылба. Акыркы учурларда ошол суу маселеси дагы бизден эмен болуп жатат, урматтуу жамаат. Жерге койгон суулар болсун, дарат алган үйдө иштетилген суулар болсун, жумушка керек болгон, бир ишке керек болгон суулар болсун, урматтуу жамаат, болушунча исрап кылбаганга аракет кылалы. Алла субханаху ва таала өзү айткандай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам чакырып кеткендей, өзү амал кылгандай, жашообузга тиешелүү бүт тармактарда, мамиледе болсун, ибадатта болсун, жоопкерчиликте болсун, чегиден ашпайлы, чегиге жеткирбей койбойлу. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейка. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. Урматтуу жамаат, Алла субхана ва таала баарыбызга айтылган сөздөргө амал кылууну насип кылган болсун. Адаттагыдай эскертүүлөрүбүздөн, урматтуу жамаат, кечигип келген бир туугандарыбыз сиздерден сураныч, машиналарды, унааларды тоскоол болбой тургандай койсоңуздар. Өткөнкү жумада ушундай бир окуя болуп калды, машина тосуп калды. Ушуга көңүл бурсаңыздар, урматтуу жамаат. Намазга келгенде,
Musulman адам өзүнө гана эмес, башкаларга, өзгөлөргө дагы зыяны тийбеш керек. Сиз намаз окуймун деп башкаларга милдет кылбашыңыз керек. Башкаларга зыяныңыз тийбеш керек, урматтуу мусулман бир тууган. Автоунаамен келдиңизби, болушунча адамдардын жолун тоспой тургандай коюңуз. Тоса турган болсоңуз, батыраак чыкканга аракет кылыңыз. Мен сүннөтүн окушум керек, сүннөттөн кийин тасбih тартышым керек, зикир кылышым керек, анан шашпай Кудай Тааламдан бир жарым саат дуа кылып анан кийин чыгам дей турган болсоңуз, артыңызда канча адам калып кетет. Алардын акысына кирген болуп каласыз. Дааратканабыздын тазалыгы, урматтуу мусулман бир тууган, сиздерден сураныч, тазалыгына бир аз көңүл буруп коюңуздар. Сууну исрап кылбаңыздар, сураныч, урматтуу жамаат. Биздин суубуздун өзүнө эле бир айда 200 миңге жакын акча келип калат. 200 миңге жакын акча келет, урматтуу жамаат. 200 миң сомго жакын акча келет. Ошон үчүн сиздерден сураныч, акча таштаңыздар дебеймин мен. Болгону исрапчылыкка көңүл буруңуздар. Ашыкча суу иштетпеңиздер. Алар жок дегенде үйүңүздө, мечитте, элге тиешелүү болгон маселелерде сураныч. Өзүңүздүн үйүңүздөгүдөй, өзүңүзгө тиешелүү болгондой мамиле кылышыңыздарды сиздерден суранамын.